Урматтуу мугалимдер, мен сиздерге Word Cloud Pro программасында интернеттен түз иштөөнү көрсөтүп берейин. Бул жерден издөө жолчосуна биз англисче жазабыз. Word Cloud Pro деп жазсак, мына издөөнү басабыз. Издөөнү басканда бизге мына мындай бет ачылды. Ушул биринчи эле могул ачылган главная Word Cloud Pro дегенге киребиз. Аны эки жолу басып койсок, ошол программага киребиз. Мына биз программага кирдик. Бул жерден создать облако слов дегенди басабыз. Создать облако слов дегенди бассак, бизге регистрация болуңуз деп мындай суроо келет. Эгер аккаунтуңуз жок болсо, регистрация жасаңыз деп. Мен бул жерде регистрация жасап кирген үчүн бул жерден мен логин паролум жазылып атат. Эгерде сиз логин паролумду эстей албайм, мен регистрация болбой эле кирем десеңиз, анда через Facebook же через ВКонтакте же через Google кирсеңиз болот. Азыр мен сизге через Google кантип киргенди көрсөтүп берейин. Через Google дегенди бастык. Мына бизге ошол бет ачылды. Биз программага кирдик. Мына бул жерде студия деген ошол биринчи бети. Галерея деген биз буга чейинки создавать эткен бизге жаңы дизайн жасаганга уруксат берген жер ушул галереядан берет. Мына мен галереяга кирдим. Мына бул жерден бизге момундай ар кандай дизайндарды берди. Так, бул жерден мен мисалы үчүн азыр могул үйдүн сүрөтүн алгым келди. Үйдүн сүрөтүн басайын. Мына мен дизайн тандап алдым. Бул дизайнды тандап алгандан кийин мына мага мен бул жерде жашыл создать дизайн дегенди басам. Бул жерден биз дизайнды оңго солго жылдырып башка дизайн кылып алсак да болот. Мен могу жарыраак могул цветин эле алдым. Мына дизайн тандадык. Эми бизге экинчи кадамга келдик. Экинчи кадамда добавьте слова дейт. Бул жерге биз ылдыйраак түшсөк, силердин свои слова деген жери бар. Мына бул жерде. Бул жерге биз өзүбүздүн сөздөрүбүздү коелу. Мисалы үчүн бүгүн эшикте кыш, кар, мисалы кышкыга карата жазгым келип кетти да, ушул суук, да эмне муздак, дагы эмне деп жазсам, мисалы үчүн үй, жылуу деген сыяктуу сөздөрдү жазып, бул жерден мына могу жерде птичка турат, птичканы басабыз. Бул птичканы басканда бизге ушул сөздөрүбүздү дизайнга кошуп берет. Мына бизде бул жерде узун сөз жаздыңыз, импортировать этейинби? Бул импортировать эткенде бирден эле сөз болуп бөлүнүп жазылат дейт. Мен макул болуп импортировать дегенди басам. Мына бизге сөздөрүбүз даяр болду. Мына биздин сөзүбүз. Эгерде бул жерден редактироватьты бассак, кайра ушул жерге керектүү сөздөрдү кошсок, өзүбүз каалаган сөздү кошсок болот. Эми мен азыр мына 3-чү кадамга барам. Сөздү жаздык. Биринчи эскизди тандап алганбыз. Андан кийин сөздү жаздык. Эми мына результатка баралы. Результатты басып койсом, мына мага результат азыр ушул жанагы жазган сөздөрүмдү могул үйгө, жана үйдүн эскизин тандабадык беле? Ошого мына буга дизайнга орноттуруп бизге даяр ушундай кооз үйдү чыгарып берди. Мына бул жерден обновить дизайн кылсам болот. Бул жерде сөздөрү өзгөрдү. Жана суук деген сөзү башка жерде турган. Ушинтип өзүбүз каалагандай өзгөртсөк болот. Дагы бир мына эми муздак дегени чыкты бизге. Бул жерден цвет кошсок болот. Ошондой эле сохранить изменения. Могу сохранить изменения дегенди бассак, ошол дизайнды өзгөрткөнүбүздү сактадык. Мына биздин дизайныбыз сакталды. Эми дизайнды биз бөлүшсөк болот, поделиться. Же болбосо скачать этсек болот.
Мына биздин студиядагы бул дизайныбыз. Мына бул жерде ошол форма дома менин азыркы жасаган дизайным сакталып. Измененияны сохранить делик. Эми скачать десек, мына бесплатно скачать дегенди басып коебуз. Бул бизге загрузкиге барып автоматически түшүп калат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Мындан сырткары дагы биз бул WordCloud Pro приложениясы менен Play Market'тен көчүрүп алып, мобильный версиясында дагы иштесек болот. Мына бизге көчүп калды. Азыр мен сиздерге ачып көрсөтүп коеюн. Мына бул биздин дизайныбыз. Силерге түшүнүктүү эле болдуго деп ойлойм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.